аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн бакчаны кышка кантип даярдаш керек, күзүндө кандай иштерди жасоо керектиги туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга айыл чарба инженер механики, фермер, техника илимдеринин кандидаты Манас Саматовду жана агроном Тимур Каченовду чакырганбыз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, кош көрдүк. Биз адатта бакчаны жаз мезгилинде бутап отургузуп кыскасы иштер ошол учурда башталат деп түшүнөбүз. Анан күзүндө азыр кышка кандай даярдыктар көрүлүп, эмне иштер жасалыш керек? Элден мурда жалпы багбанчылыкта жалпы кырдаал жөнүндө бир көз айта кетсем мен. Бизде бактардын бийик бойлуу бактар бар, эски бактарыбыз. Мына интенсив багбанчылыкка багыт алып бизде азыр көп жерде орто бойлуу көчөттөр отургузуп баштады. Жапыз бойлуу бактарыбыз бар. Бирок жалпы ала келгенде дал ошол бактарды кышка даярдоо маселеси өтө актуалдуу. Себеби биз баягы мөмөсүн жыйнап алгандан кийин ошол ойдон жазга чейин унутуп коет экенбиз. Ошонун айынан бизде жанакы кыш бою баягы ар түрдүү курт кумурскалар, илдеттердин таасири менен кышында биз уктайт дейбиз, бирок ал тирүү да дарак. Кышы менен кыйналып, баягы кабыгынын ичинде калган курт кумурскаларга жем болуп кыйналып чыгат экен. Ошон үчүн кайра жанакы жаз келгенде дароо өзү жазылып, оңолуп, мындай бир ачылып кете албайт экен да, мындай жалпы айтканда. Ошон үчүн биз азыр өзгөчө көңүлүңүздөрдү буруңуздар деп айтып келе жатабыз багбандарга. Мөмөнү жыйнагандан кийин кандай иштерди аткарыш керек сөзсүз. Ошон үчүн биз мына агроном жаш муунун өкүлү жаңы форматтагы агрономдордон Тимурду чакырдык. Ушул маселеде әңгеме куруп берсең. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Албетте күзгү обработка иштери абдан маанилүү. Себеби биз түшүм терип бүткөндөн кийин ушул сезондо пайда болгон илдеттер жана курт кумурскалар бакта калат. Алар деген бактын шагында, бутактарында, кабыктын астында калып, кыштап чыгышат да. Анан ошолорду азайтыш үчүн биз күзгү обработка иштерин жасайбыз. Ал иштерге эмнелер кирет? Биринчиден фунгицидный обработка жасаш керек. Фунгицидный обработка деген бул ооруларга каршы дары-дармектерди колдонобуз. Анан кийин курт кумурскаларга да бир сыйра дары чачыш керек. Фунгицидный обработкалар негизинен жез камтылган препараттарды колдонсо жакшы болот. Өзгөчө суюк түрүндө жез препараттар болсо, алар абдан жакшы таасир этет. Себеби алар бакты толугу менен каптап калат. Анан ошо бакта калган илдеттердин спораларын жок кылат да, өлтүрөт. Аларды биз өлтүрсөк, жазында алар уже аз санда пайда болот да. Ошондой эле курт кумурскалар деле бакта кыштайт. Бактын кабыгынын алдында аларга деле биз атайын курт кумурскаларга каршы инсектицидтерди колдонсок, алардын санын да азайта алабыз да. Ошон менен бак жакшы кыштап чыгат. Анан жаз келгенде жанагы илдет, курт кумурскалар аз санда болот биздин бакчабызда. Ошол негизги иштер болуп саналат да. Андан тышкары да Манас байке тууралап кетет болуш керек. Бутоо иштери да өтө маанилүү. Сезондо өскөн ашыкча бутактарды алып салыш керек. Туура да буташ керек. Ал бактын түрүнө да жараша болот. Чоң өсүчү бакпы, орто өсүчү бакпы же карликовый деп коет. Ошолорго жарашы өзүнчө бутоо системалары бар. Аларды туура аткарыш керек.
бутоодон кийин ошо кезилген кыркылган бутактардын башын сөзсүз түрдө обработка кылышыбыз керек. Атайын составтар бар, мисалы үчүн көбү колдонот, садовый вар деген бар. Ошого менен кесилген жерде каптап коюш керек. Эгерде аны жасабасак, ал жерге кайра эле илдеттер кирип кетиши мүмкүн да. Бул ошо эң негизги иштердин бири болуп саналат. Андан тышкары ошо күз келердин алдында бак кышка спячкага кете элек убагында биз фосфордук жана калийдик жер семирткичтерди берсек абдан жакшы болот. Себеби эмнеде? Фосфор менен калий бакты бекемдейт. Ал эме деген сөз? Ал бактын иммунитетин көтөрөт. Экинчиден бакка кургак заттарды топтоп берет. Кургак заттар канчалык бакта көп болсо, ал жакшы кыштап чыгат, иммунитети жогору болот. Анан жазында уже жакшы гүлдөп, жакшы мөмө берет да. Ошондуктан эрте күздө күз келе электе фосфордук жана калийдик жер семирткичтерди беребиз. Азот камтылган жер семирткичтерди такыр бербейбиз. Ошол да маанилүү иш болуп саналат. Ошо демек анда күзүндө да бактарды буташ керек турбайбы? Бул жерде кышка даярдык дегенде баарын комплексине караш керек да. Биринчиден жанакы азыктандыруу, жанакы курт кумурскаларга, илдеттерге каршы дарыларды чачуу. Ошол менен бирге эң маанилүү нерсе бул бутоо иштери. Азыр мына жашыл бутоо деп колдоно баштадык. Ошо мөмө тийгөндөн кийин белгилүү болот да, кайсы шактары артыкча болот. Алманы мисалы үчүн ысык зоналарда 2 жолу жашыл бутоо жасаса болот. Мындай салкын региондордо 1 жолу дегендей, жок дегенде. Ал эми кышкы бутоого келгенде алма, гилаз, суукка туруктуу дарактарды бул декабрь, январь, февраль ичи жасаса болот. Бизде убакыт бар. Жаңгак сыяктуу дарактарды аны күн жылыганда, себеби ал жана кесилген жеринен муздап үшүп курап калат. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Эми баякы туура бутоо жасалганда ошо бутактан чыккан эгер ошолорду дагы туура пайдаланып, жок кылып, өрттөп, эгерде кандайдыр бир илдеттин белгилери болсо, ошо шактарды өрттөп салган жакшы. Андан кийин бир топ жеңилдей түшөт. Мисалы үчүн чачың өсүп кетсе жүзөсүң го, мисалы үчүн ошонун сыңарындай бутагандан кийин дарак жазга өзүнү жакшы баштайт да, жазга өмүрүнчү. Бирок тилекке каршы бизде азыр бутоо иштеринин усулдары да көп экен, түрлөрү көп экен. Биз азыр акырындап бутоо иштерин билген жаштарды тарбиялап келатабыз. Азыр бар, пайда болду, аз кишилер, андай кишилер бутоону билген. Лидер бутоосу дейт, бир канча түрлөрү бар. Анан кийин эми бутоо дегенде эле алиги кандайдыр бир стандарт калыбы жок анынчы. Ар бир дарак өзүнчө бир дүнүйө. Анын шакташы, формасы, мүнөзү дегендей кишиге окшош. Ошо бутоонун принциптерин жакшы билген кишилер ошол дарак менен сүйлөшө билгендей даражага көтөрүлүп, кайсы шагы артыкча, кайсынысын калтырыш керек, кайсынысын кийинки жылга мөмө байла турган кылып өстүрүш керек. Мисалы горизонтал кесмей там бар, мына агрономдор жакшы билишет. Азыр мына көптөгөн талаа күндөрү, багбандар күндөрү өткөрүшүп, бири-бири менен тажрыйба алышып, азыр ушу багбанчылыкка болгон ыктаган адамдардын саны кескин көбөйүп атат. Бирок жалпы жонунан биз кандайдыр бир багбанчылык бир изге түштү, түз жолго түштү деп айта албайбыз. Себеби интенсив багбанчылыктын өзүнүн жаңы технологиялык мындай көрсөткүчтөрү бар. Биринчиден өтө сапаттуу көчөт болуш керек. Ошо айтабыз 2 түрү бар. 1 жылдык көчөттөр, булар негизинен орто бойлуу көчөттөр. 2 жылдык көчөттөр, бул жапыз бойлуу көчөттөр. Анан кийин баягы көчөттөрдүн сугат системасы, сугаруу системасы. Азыр сугатка өтөрдөн мурда бир тактап кетчү. Эгерде күзүндө бактарды бутаса, жазында бутаган кереги жок болобу же кайра жазында дагы бир буташ керек болобу? Бутоо иштери өзү негизи кышында
жүргүзүлөт. Дарак уктаган мезгилде айтып атпайбызбы? Декабрь, январь, февраль. Айрым бийик тоолуу жерлерде бизде мартта деле салкын болот, дарактар ойгон болгон болот, мартта да жасаса болот, бирок ошо уктаган мезгилде жасалыш керек да. Негизги принциптен өзү. Анан кийин эмне үчүн биз сугат системасы деп атабыз? Кол менен сугаруунун заманы бүттү окшойт. Биринчиден суу тартыштыгы бар. Жанакы дарактын астынан чуркап өткөн суунун канчалыгы бул дарактын тамырына жетет, ал белгисиз. Ал эми тамчы сугат менен болгондо биз ошол дарактын суу иче турган нормасы канча болсо ошону бере билишибиз мүмкүн. Болгондо дагы 3 саат, 10 саат созуп беришибиз мүмкүн. Ошо ар бир тамчы сиңип көлчөк болбой жерге сиңип кете тургандай убакытты тандап дегенде бул жерде аябай мүмкүнчүлүктөр, чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Экинчи жактан жанакы биз айтып атпайбызбы? Фосфор, калий тамчы сугат системасы аркылуу бергенде өтө таасирдүү болот экен. Сууга кошуп. Сууга кошуп. Ошондо жанакы дары-дармектин эконом болот, чыгымы аз кетет, таасирдүү болот дегендейчи. Ошон үчүн бул багбанчылыкты баардыгын комплексно карашыбыз керек. Негизги маңызы ошол кышта уктаганда тынч укташ керек да. Баягы илдеттерге, курт мурскага каршы дары берсек, дарак тынч уктап, анан кийин жакшы ойгонуш керек. Ушул эле жерде мындай бизде көбүрөөк жайылган иш-чара десе болот. Күзүндө жалбырактарды тазалашат да. Бул канча негизи тазалаган туурабы? Бул эмне үчүн керек деген? Себеби жалбырактарда да ошо илдеттердин споралары калып калат да. Ошол жалбырактарда да кыштап чыгышат алар. Аны тазалап жок кылбасак, жазда алар кайра көбөйүп, кайра эле бакка жугат да. Ошондуктан жалбырактарды тазалаш керек. Сөзсүз түрдө. Андан башка бул кемирүүчүлөрдөн дагы бактарды коргоо деген бар. Кантип коргош керек бул? Андай да көйгөй бар. Жаш бактарды кемирүүчүлөр кабыгын жеп коет да. Кабыгын жеп койгондо ал ачык жерге кайра эле илдет инфекциялар кирип, уже бир оорчунду бир ооруга алып келет. Мисалы үчүн фитофтороз деген бар. Ошол тамыр жана алдыңкы шактын чириктерин алып келет да. Ал оору менен күрөшүш абдан оор. Убагында күрөшпөсө, ал бакты уже кыюуга туура келип калат да. Ошондуктан кемирүүчүлөрдөн коргонуш үчүн атайын сеткалар бар, пленкаларды орошот, көптөгөн ыкмалар бар. Ошо бактын ылдый жагын ошо бир кап менен ороп коюш керек да, кемирүүчүлөргө каршы. Анан негизи кышка даярдык дегенде сиз жана сууга туруктуу, туруксуз деп да кичине айтып кеттиңиз эле. Анан шабдалы, гилас деген бактарга өзүнчө мындай жылуулоо сыяктуу бир иштерди кылыш керекпи же алар кандай болот? Ар бир мөмөлүү дарактардын түрлөрүнүн өзүнүн деңиз деңгээлинин бийиктик көрсөткүчтөрү бар. Кайсы бийиктикте өсөт. Сууга туруктуулары бар. Мисалы үчүн шабдалылар өтө бийик жерде кышка туруштук бере албайт. Алма, гилас, бадам туруктуу келет дегендейчи. Бул илим белгилүү. Биздин маселе ошону так аныктап туруп, кайсы жерге кандай дарактын, мөмөлүү дарактын көчөтүн тиксе болот деген маселени чечишибиз керек. Биз практикада кандай кылабыз? Эгер бизге кайрылган кишилер болсо, мен бакытты кетирилем деген болсо, барып жерин көрүп, деңиз деңгээлине канчалык бийиктикте, кышы кандай, жазы кандай, суусу кандай, топурагы кандай деп турупчу көрүп туруп, анан кийин ошо бакты эмдеген киши менен чогуу кеңешип бир чечимге келебиз биргеликте. Максат эмне? Ошо бизде бардыгы эле багбан эмес да. Көпчүлүгү бакты кеминдейт, аракет кылат. Бул жакшынакай азыр киришелүү агробизнес, бирок кандай кылышты, эмнеден башташты билбейт. Ошону биз биринчиден көчөттүн түрүн туура тандоого кеңеш беребиз. Экинчиден бул айтам го, бак тигүү жана коён биринчи душманы, жаңы бактынчы. Жана киндигин кемирип кете берет. Биз айтып атабыз, жанакы дары-дармектен кап кийиштен да мурун ошо коён кирбей турган айланасын тосуш керек. Жалаң эле кой, эчки, бодо, жылкыдан эмес, ошо коён кирбей турган кылып тоскон максатка ылайыктуу болот. Анан кемирүүчүлөр жер астынан жанакы келе берет экен анын деле ар түрдүү жолдору бар экен анан коргонуштунчу. Бирок бул өтө эле чоң проблема эмес.
Баягы эле проблема айтып атпайбыз. Мына Тимур айтты, жанагы астындагы жалбырактарда сакталып калат деп, курт кумурскалар, айрым илдеттер. Муну дагы да мындай кенен караш керек да. Биз айтып келатабыз. Бактын арасында чөп болбош керек, таптакыр депчи. Жалбыракпы, чөппү. Бу чөп кандай түрү болбосун, бул курт кумурска уялай турган жерлер. Анан кийин мен беде айдап мал багам, анан кийин бак кылам деген бул туура эмес. Беден тамыры узун болот да. Чырмооктой болуп туруп баягы дарактын тамырын бууп коет. Багбанчылык менен беде айдоо бул багбанчылыктын бычагы. Бул көпчүлүк элдер дайыма чүй дегенде эле беде сээп таштайт экен. Бул чоң ката. Андан кийин таптакыр эле башка отоо чөптөрдү дагы каптатпаш керек. Бактын арасы таптаза болуш керек. Ошо тазалык өзү ошо мөмөлүү дарактын ден соолугунун жеткенде биринчи гарантиясы ошол. Ошондо гана биз бактан мол көңүлдөгүдөй түшүм ала билебиз. Эгерде жакшы каралган бак болсо, азыр жалпы рентабелдүүлүгү өтө жогору. Ошол чөп бере турган кирешени дагы башканы дагы өзү берет өзү. Бирок ошону мөмөгө киргенге чейин сабыр кылып, таза кармап, ташлап, формасын көңүлдөгүдөй кылып жасап бакты жеткизип алсаңыз, бир 2-3 жылдын ичинде. Андан кийин жалпы мындай бир берешен өмүрү мөмөлүү дарактардын орточо 25-30 жыл болсо, мисалы 4 жылда өзүн актай турган болсо, сизди 20-25 жыл багат үй бүлөңүздү. Ошондой максатты көздөп, туура агротехникалык жанакындай мероприятиялардын графигин туура түзүп, жашыл фабрикага мамиле кылгандай бир жашыл фабрика катары карашыбыз керек да. Биз багбанчылыкка болгон көз караштын өзүн өзгөртүрүшүбүз керек. Анан азыр бизде, мен дагы айта кетейин, эски бактар аябай көп. 30 жаштан ашкан болсо, алма жашай берет, мисалы үчүн 50 жыл, 60 жыл, бирок баягында түшүнүшү болот да. Ошон үчүн жалпы эле айта кетиш керек, так кеселе эски бактарды кыйып жаңылай турган мезгил келди. Ар бир нерсенин өзүнүн өмүрү болот. Ал эми кимде 15 жылдык, 20 жылдык бактары бар, дарагы жакшы, бирок мөмө байлабайт деп көп даттанышат. Демек, мында бутоо иштери менен, туура жүргүзүү менен кайра жандандырып, ошол бизге керектүү калибрдеги, керектүү формадагы мөмө бере турган кылып, кантип тарбиялап, кандайдыр бир түрткү берсе болот ошолордучу. Жөн эле өстүрүп кой берсеңиз, ал жанагы шактары көбөйө берет, өсө берет, мөмөсү жок болсо дагы майда болуп калат, же болбосо мындай бир мол түшүм бербейт. Ошондуктан кышка даярдык дегенде ошону көңүлгө тутуш керек да. Бутоо иштери, дарылоо, вот ошол эки чоң мероприятие. Эми ошондой эле кышында мындай жерди көчөткө да даярдаш керекпи? Жерди көчөт деген десеңиз, күзгү айдоо, жазгы айдоо деген түшүнүктөр бар да. Сөзсүз жерди жанакы картошка эгебиз го, ошондой кылып, борпон кылып, айдап, айланасын тосуп даярдаш керек. Анан кийин түп-түз кылып, ошондо биз көчөттү аябай дизайнын келтирип, туура отургузсак, кийин иштеш да жеңил болот. Айтып атпайбызбы, биз багбанчылыкта ошого көңүл бурушубуз керек да. Отоо чөптөр менен күрөшүүдө, жаган механизациянын жолу менен күрөшкөн жакшы. Химияны мүмкүн болушунча аз колдонууга аракет кылыш керек. Эгерде сиз бакты туура отургузсаңыз, ошого ылайыктуу техникаңыз болсо, мына көп фреза колдонсоңуз, сиздин чыгымыңыз аз болот, көчөттүн арасы таза болот. Дегенде ушундай бир жаңы эрежелер пайда болду да, жаңы көз караш. Бирок дал ушундай көз караштарды элге жеткирүү да кыйын болуп атат. Эл көбүнчө кабыл албайт. Көрүп калганбыз да, биз бактар өсүп атат, астына чөп баскан, анан малды байлап коебуз дегендейчи. Кандайдыр бир эски мындай бир адат дейбизби, күндөлүк эмелерибиз бар да, ошол эски эрежелерден суурулуп чыгып, жаңы эрежелерге көчүшүбүз керек.
Ошондой эле сиз дайыма мындай талаага атайын Киреше булагын айландырыш үчүн бактарды тиккенден сырткары короодогу бактарды деле мындай атайын өзүнүн тартиби менен отургузса, мөмө берүүчүлөрдү отургузса деп айтып келесиз. Ооба. Короого илгертеден сөз бар, билбейм, анын маани маңызын чагып бере албайм, бирок арча отургузбаш керек, жалаң эле мөмөлүү дарак отургузуш керек деген сөздөрдү биз балалыктан бери угуп келебиз. Мурда балким мынчалык маани бербейт элек, бирок эми азыр ойлоп көрсөң, чынында эле мына ар бир кыргыздын короосунда эски бактар бар, ал жерде алма бар, өрүк бар, гилас бар дегендейчи. Бүгүнкү бийиктиктен карап көрсөң, ал жерде же дизайн жок, же жанакындай берешен түшүн бербейт, отурулганда. Азыр эми мына жаңы үй салып аткандар, мына шаардын ичиндегилер деле мөмөлүү дарактарды отургуза баштады. Бул эмне болсо да жакшы нерсе да, барып туруп балаңбы, небереңби үзүп жеген таптакыр башка. Андан кийин биз эми азыр ушунчалык эле бир бай өлкө эмеспиз. Биздин ар бир үй бүлөнүн ар бир квадрат метри жердин туура пайдаланганыбыз жакшы. Андан кийин эгер мөмөлүү бак болсо, корооңузда барды бышып турса жакшы да, бирок аны дагы дизайны менен бир катарга, демек гилас, экинчи катарга чаңдатуучусу, үчүнчү катарга алма, кандайдыр ушинтип дизайн менен отурса көркү да чыгат, короонун кирешеси да болот. Анан кийин ошо бакты карап ошонун шылтоосу менен эртең менен туруп канча басасың дегендейчи. Ушундай жактарга жетелеп атабыз биз элдичи. Чоң рахмат. Анан жана биз ошо бактарды азыктандыруу, курт кумурскалар менен күрөшүүлөрдү айтып жатканда, бул дагы деле бир бактардын өзгөчөлүгүнө жараша караш керек да, жалпы баа берип турабыз. Оорулар жана илдеттер менен күрөшүүдө бирдей эле бактын баарына. Бирок азыктандырууда кичине айырма болот да. Мисалы үчүн эгерде бул интенсивдүү багбанчылык болсо, аякта такыр башкача азыктандыруу болот. Ал биринчиден сугат системасына байланыштуу. Манас байке айтып кеткендей, тамчылатып сугаруу системасы керек болот. Себеби интенсивдүү багбанчылыкта мол жана жогорку сапаттагы түшүм алуу керек болот да. Ошондуктан ал жакка азыктандырууну убагы менен берип туруш керек. Сезондо бир 5-6 жолу азыктандыруу жасалат да, интенсивдүү багбанчылыкта. Ага жараша да өзгөчө жерсемдикчтер керек болот. Мисалы үчүн жерсемдикчтердин түрлөрү болот. Интенсивдүү багбанчылыкта сууда эричүү жерсемдикчтерди колдонуш керек да, водорастворимый. Алардын да көп түрү бар. Бир эле жерсемдиктин ичинде 2-3 азык зат камтыган жерсемдикчтер бар. Мисалы үчүн азот, фосфор, калий аралашмалары, кальций, күкүрт да көп түрлөрү бар. Ошолорду колдонуу керек болот. Интенсивдүү эмес кадимки ошо Манас байке айткандай эски бактаргачы кандай азыктандырса болот? Эски бактарга ошо күзүндө берсе болот, жазында берсе болот, анан сезон ортосунда да азыктандырса болот. Бул топуракка берилүүчү жерсемдиктер. Андан тышкары жалбыракка чачылуучуда суюк жерсемдикчтер бар. Анын көбү микроэлементтер болуп саналат. Цинк, бор, көптөгөн түрлөр бар. Ошолорду да колдонсо жакшы таасир берет. Андан башка ар бир бакта өзүнүн бир ооруп калуучулары болгондо өзүнчө ага дарылоо иштерин жүргүзүш. Ооба, оорулардын да түрлөрү бар. Көбүнчө бактарда эң көп кездешкен бул парша илдети болот, ак кебер илдети болот. Ошолорго карата эрте жазда обработка жасалат биринчиден. Андан тышкары ар бир мөмө бактын түрлөрүнө да жараша оорулары болот. Азыр мисалы үчүн алма, алмуруттарда эң көп жана коркунучтуу оору бул бактериалдык күйүк. Бул өтө коркунучтуу оору, анан ал менен күрөшүү да татаал. Убагында аны токтотуп күрөшпөсө, ал бактын үстүнкү бутактарынан башталат, гүлдөрүнөн. Анан ылдый, шакты көздөй тарап кете берет да. Ал оору тараганда бактын азыктандыруусу токтойт, анан бак куурап өлөт да. Анан аягында уже бакты кыябыз. Ошон үчүн ошол бактериалдык күйүк оорусунда алдын алуу өтө маанилүү. Чоң рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эфир аркылуу угармандарга маанилүү маалыматтарды бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда бакчаны кышка кантип туура даярдоо керектиги туурасында сүйлөштүк. Бүгүн суроолорго айыл чарба инженери механиги, фермер, техника илимдеринин кандидаты Манас Саматов жана агроном Тимур Качинов жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.
аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.